Балыкчыда шаар көркөн жакшыртуу жана коопсуздукту арттыруу максатында заманбап түнкү чырактарды орнотуу иштери жигердүү жүрүп жатат. Алар бузулган экопосттон айланма жолго чейинки аралыкка коюлмакчы. Балыкчы шаарына алып келдик, буюрса установкабызды баштадык. Опоралар коюлуп баштады. Данный момент 15 штуктай коюлду. Азыр данный момент проект боюнча 52 штук. Ичине да коебуз деп проекттер бар экен. Ал жака эми башталды. Кабель тартылат. Bir ayın içinde buyursak üygüzөбүз. Ошо балыкчынын ичинде шаардын аралыгы 50 метрден бир фонардыкы. Общий охват бир фонарь примерно 70 метр алат да, биринен бир. Биз эки жолду эки жакка каратып, мындай противоположный бири-бирине тикмес, түзмес, что эми крест на крест коюп кетип атабыз да. Ошондо бири-бирине охват фонарь алгандай болду. Бул демилге шаардын түнкү көрүнүшүн көрктөндүрүү менен катар тургундардын жана коноктордун коопсуздугун камсыздоого багытталган. Жаңы жарыктандыруу системасы энергияны үнөмдүү пайдалануу технологияларына негизделген. Баарыбызга белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан балыкчы шаарын өнүктүрүүгө 1 миллиард акча каражаты каралып, бүгүнкү күндө балыкчы шаары Ысык көл облусунун кире бериш дарбазасы болгон үчүн эң биринчи баштапкы проектлерибиздин бири болушул Абдрахманов көчөсүн жана Круговойду балыкчы шаарында кире бериш аркадан баштап бардык инфратүзүмдөрдү жакшыртуу жана жаңылатуу максатында иштер жүрүп баштады. Анын биринчи этабы болуп, өзүңүздөр көрүп аткан жарыктандыруу жол чырактарынын жаңылануусу азыркы учурда иштери башталып, орнотуу иштери жүрүп жатат. Мунун бардыгы ошол бөлүнүп жаткан 1 миллиард сомдун алкагында жүрүп жаткан иштер болуп саналат.